Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер, урматтуу КТРК Спорт телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү. Барыңыздардын назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосуна бурабыз. Жана волейбол боюнча өтүп жаткан 2021 жылдагы Кыргыз Республикасынын чемпионаты уламдуу түрдө көрсөтүлөт. Бүгүн мынакей экинчи турдун мырзалар арасындагы чемпионаттын экинчи турунун 3-күнү күнү. Бул жогорку лига жана жогорку лиганын алкагында мыкты оюн көрсөтүп жаткан эки команда бири-бирине каршы кескилет. А тайпасы Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад облустук ички иштер министрлигине караштуу Атайын багыттагы патруль командасы, курама командасы тактап айтканда, жанага каршы ошол эле Жалал-Абад облусунан Ала-Бука командасы оюн алып барат. Буюрса бул эки команда бизге көзгө толумдуу жана абдан сапаттуу оюн коюп берет деген ниетибиз бар. Мынакей азыр караңкы көк түстөгү форма менен оюнга чыгып жаткан бул ПСН Шумкар командасы. Атайын багыттагы патруль экендигин айтып өттүк. Бул эми Атайын багыттагы кызматтын өкүлдөрү көбүнчөсү ошол Шумкар деп команда түзүп быйылкы жылы чемпионатка катышып жаткан кези. Ал эми Ала-Бука командасы кызыл көк түстөгү кийим менен ортого чыгышкан. Ала-Бука жааты дагы негизинен чемпионатта орто заар командаларынын бири болууда. Команданын абалы кыйла жакшы экендигин дагы белгилеп коюшубуз керек. Азыр эми акырындап курамдарга дагы өтө берели. Биринчи болуп топту өткөрүү мүмкүнчүлүгү Ала-Бука командасына берилген экен. Дал ушул Ала-Бука командасынан тааныштырууну баштасак дагы туура болчудай. Команданын биринчи номердеги оюнчусу бул капитан Илгиз Кочкорали уулу. Андан ары экинчи Асылбек Арсланбеков, 7-чи Арген Парпиев, 5-чи Нурмухаммед Бектемир уулу, 8-чи Абдыбек Насиров, 12-чи Сыймык Мамуржан уулу, 9-чу Урматбек Суванов, 3-чү Арсеналы Абдрахманов, 15-чи Нуржигит Куатбеков, 4-чү Бектемир Адашбай уулу, 11-чи Учкунбек Маралов. Мына ушундай курам буюрса Ала-Бука командасынын оюнун көрсөтүшөт. Азыр эсеп саны 1-1. Биринчи упайды Шумкар командасы алса, андан кийин Ала-Бука эсепти теңеп жаткан кези. Ал эми Шумкар командасынын курамы менен тааныштыра турган болсок, 11-чи атар санында команданын капитаны Медербек Акимов, спорт чебери. Андан ары биринчи номерде Бедияр Кадырбек уулу, 9-чу Бексултан Турдукулов, 12-чи Эрмамат Сатиев, 3-чү команданын либеро оюнчусу Искен Тойчиев, 7-чи Медер Мамасадыков, 4-чү Орос Камалов, 5-чи Нурмамбет Макамат Кобилов, 6-чы Раймалы Эркиналуу уулу, 10-чу Абдурасыл Оморкулов. Мына ушундай курам буюрса Шумкар командасынын намысын коргошот. Азыр жакшы эсеп саны 2-2. Командалар бирдей өңүттө, бирдей деңгээлдеги оюнду көрсөтүп жаткан маалы. Эмне болду бул жерде? Бул жерде азыр техникалык ката кеткендигин айтып, калыстар чабуулдоо мүмкүнчүлүгүн Ала-Бука командасына берүүдө. Ала-Бука экинчи толкундагы чабуулду өнүктүрөт. Бул жолку узаткан топ аутка кетти. Эсеп азырынча 4-2. Шумкар командасы акырындап алдыга чыга баштаган маалы. Ала-Бука оюнчулары топту өткөрөт. Өтө жакшы сокку чындыгында Раймалы Эркиналуунун аткаруусунда жана Раймалы азыр
өз командасына бұл ұпайды алып келіп беруді. Топты өткөрүүгө Шумкар командасынан Бедияр Кадырбек уулу жакындап барган. Жакшы жүрүш, мыкты чабуул. Блоктон топ тийип андан ары кеткендигин көрдүк. Эсеп 5-4, 4-5. Алабука командасы азыр акырындап упай алууга аракеттенүүдө. Эмне болду бул жерде? Алабука оюнчулары ортодогу торго тийип калгандыгын айтууда Калыс. Эсеп 5-5 демек. Шумкар командасынан Медербек Акимов азыр топты оюнга кошот. Жакшы өткөрүлгөн топ, андан кийин чабуулдук аракет. Бар тең жогорку деңгээлде аткарылды. Эсеп 6-6. Алабука командасы акырындап бул беттеште өздөрү каалагандай жакшы оюнду көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Жана эмне болду азыр? Өткөрүп берип жаткан мезгилде чийинге кирип кеткендигин айтууда Калыс. Жана упай ишелимнөздө азыр Шумкар командасына кетти. Раймал Эркинал уулу топто оюнга кошот. Алабука оюнчуларынын чабуулдук аракети жаман эмес. Блоктон кайткан топ аутка түштү. Демек, Алабука бул жерде упайды өздөрүнүн пайдасына алат. Топту өткөрүүгө Байтемир Адашбай уулу жакындап барууда. Байтемир жаман эмес өткөрүү. Ортодогу торго күндүргүрө тийип калды окшойт да, бул жолу Шумкар командасынын оюнчусу ортодогу торго тийип калган экен. Демек, Калыстын белгиси боюнча эсеп 8-7. Алабука командасы азырынча алдыда. Сегиз. Акырындап азыр Шумкар командасы дагы эч кандай бир ката кетирбестен мыкты оюнду көрсөтүүдө. Ошондой эле оюн биз Алабука оюнчуларынан да көрүүдөбүз. Жакшы аракет 7 номердеги Арген Парпиев. Бул жолу абдан көзгө толумдуу чабуулду уюштургандыгын көрө алдык. Топто өткөрүү мүмкүнчүлүгү Алабука командасында. Эч ким байланыштыруучу оюнчу Бексултан Турдукуловдон бул топту күткөн жок. Жана Бексултан өз кезегинде упайды алды. Жана Бексултандын топту өткөрүү аракети. Жакшы чабуул болгону бир аз кубаттуураак болуп калды. 1-номердеги Элгиз Кочкорали уулу чабуулга чыккан мезгилде биринчи темптеги оюнчу, эми блоктогу оюнчу. Бул жолу эми акырындап азыр Шумкар командасынын алдыга чыгып баштагандыгын көрүүдөбүз. Шумкар жаты оюнду азыр акырындап жоготуп жаткандай таасир калтырат. Жакшы биринчи темп, негизинен Шумкар командасынын мыкты экендигин айтканбыз буга чейин. Бедияр Кадырбек уулу упайды азыр өз командасына алууда. Эсеп 11-10. Абдурасул Оморкуловдун өткөрүү аракети. Жакшы, жана диагоналдуу чабуул бар тең жогорку деңгээлде жүзөгө ашты. 8-номердеги Абдыбек Насиров. Бул жолу ошол 4-позициядан абдан мыкты кубаттуу сокку узаткан. Атаандаштар аны кайтара алган жок. Ошондой эле аракет Шумкар командасынан болду. Бирок соккандай
апаттуу болгон жок, анткени менен атаандаштарынын аймагына таамай түшкөн экен. 12-11 жана топту өткөрүүгө азыр Бедияр Кадырбек уулу жакындап барган. Бедияр Кадырбек уулу жакшы эле өткөрдү болгону. Топ азыр атаандаштарынын аймагына түшкөн жок. Элгиз Кочкарали уулу. Бул жолу Ала Бука командасы каршы жүрүш уюштура алат. Экинчи толкундагы жүрүш Ала Бука командасынан жана мыкты сокку, мыкты топ мынакей атаандаштарынын аймагына түшкөндүгүн көрдүк. Ала Бука командасы азыр катарынан 2 упайды алып эсепти кайрадан алдыга чыгууда. Комбинациялык жүрүш. Бул жерде блокту жазгыруу менен сокку узатышкан Шумкар командасынан. Бирок Раймалы Эркиналы уулу топту атаандаштарынын аймагына түшүрө алган жок. 3 топ катарынан алды Ала Бука. Мындай кетсе, албетте Шумкар командасынын абалы кыйындап калышы мүмкүн. Ошондуктан Шумкар оюнчулары дагы абалды батыраак жөнгө салуунун аракетин издеди. Медербек Акимов команданын капитаны азыр өткөрүп берүүнү жасоодо. Жакшы жүрүш, блок. Блоктон топ кайткан жок. Шумкар командасынын оюнчуларынын өздөрүнүн аймагына топ түшүп калгандыгын көрдүк. Азыр топту өткөрүү мүмкүнчүлүгү Абдубек Насировдо. Он 14-15 кечиресиздер. 14-15 Шумкар командасы азыр топту өткөрөт. Эркиналы уулу Раймалы. Бул жолу 23 жаштагы Раймалы топту атаандаштарынын аймагына түшүрө алган жок. Азырынча Ала Бука командасынын оюнчулары коргонууда мыкты оюн көрсөтүүдө. Анын натыйжасында азыр эсепте дагы ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан маал. 17-14. Ала Бука азыр 17-14 эсебинде алдыда. Бектемир Адашбай уулунун өткөрүүсү. Биринчи толкундагы чабуулдук аракет Шумкар жаатынан. Жана азыр топту өткөрүп берүүгө Шумкар командасынан 5 номердеги оюнчу Нурманбет Махамат Кобилов барган. Блок жакшы. Блоктон кайткан топ талаага түштү. Демек упай Шумкар командасына кетти. Экинчи ирет катарынан Нурманбет өткөрүп берүүнү жасоодо жана Ала Бука командасынын оюнчулары дагы атаандаштарын көпкө өздөрү каалагандай оюнду көрсөтүүгө уруксат берген жок. Жана бул упайды азырынча капчыгына салууда. Кандай пас? Бир аз түшүнүксүз жагдай. Же диагоналдуу оюнчуга паспы, же биринчи темптеги оюнчуга пас чыгарылдыбы? Бул жерде бир аз түшүнүксүз жагдай болуп калды. Натыйжада упай Ала Бука командасына кеткен учур. Жана бул учурда Шумкар командасынын оюнчулары азыр тайм-аут алууда. Туура, себеби 3 топ артта калып кетүү бул өз кезегинде абдан чоң таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Ошондуктан эртерээк ушундай чечимди кабыл алганы менин оюмча туура чечим. Тайм-ауттан командалар оюнга чыгышты. Жөнөкөй жерде катачылык. Шумкар оюнчулары азыр кезектеги катага жол берүүдө.
Esep 20-16 4 ұпай айырмасында алап қалды да азыр. Нұрмұхамед Бектемир уулу топты ойынға қошты. Андан ары бұл жолу да жақшы емес, бирок Шуңкар дагы бир чабуулду өнүктүрөт. Эми ана команда капитаны экинчи линиядан бул жерде тамай сокку жөндөп, натыйжада өз командасына көпкө күтүлгөн упайды алып келди. Азыр топто оюнга кошууга Бексултан Турдукулов жакындап барган. Аут. Бексултан бир аз тамай өткөрө алган жок. Эсеп 21-17. Азырынча мүмкүнчүлүгү бар Шуңкар командасында тандаштарын кууп жетүүгө. Бирок ал мүмкүнчүлүк кандай деле чоң эмес. Байкай туралы Алапка командасы кандай чабуулдай, табыл упай. Алапка командасын кыйла ишендүү түрдө алдыга чыгарууда. 22-17. 22-17. Алапка командасынан топты азыр Урматбек Суванов өткөргөн. Андан кийин жакшы блокко топ тийип, талан сыртына түштү. Демек упай Шуңкар командасына берилет. 18-22. 18-22 ортодо дагы 4 упай айырма бар. Абдурасул Оморкуловдун өткөрүүсү. Диагоналдуу чабуул, бул жерде таза. Кайрадан Алабука оюнчулары атаандаштарынын аймагына таза топту түшүрдү. 23-18, ал ортодо 5 упай айырмасы бар. Биринчи бөлүктө Алабука акырындап өздөрүнүн пайдасына жазууга өтө жакын. Бирок али дагы ойнош керек. Ал үчүн Трос бул жолу Элгиз Кочкорали уулунун узаткан тобу торшого тийип өтпөй калды. Ошол учурда жөнөкөй жерден топту оюнга кошууда катачылык Бедияр Кадырбек уулу. Сет point биринчи бөлүктү утуп алууга Алабука командасында азыр 5 сет point бар. Жакшы мүмкүнчүлүк. Шуңкар командасы азыр 1 упай атаандаштарына жакындады. Демек дагы 4 сет point Алабука командасында бар. Сет point бул сетти бүтүрүш үчүн упай. Ошол 4 аракеттин биринде упай ала турган болсо, анда команда биринчи партияны утат деген сөздү маанини түшүндүрөт. Азыр тайм-аутто Алабука командасынын оюнчулары алууда. Туура учурда алууда же бир аз шашып койду. Көрөбүз азыр. Кече күнү Токтогул командасынын оюнчулары орто жаш курагы 20 жашта экендигин айтканбыз. Мына бүгүн оюн алып барып жаткан Алабука командасынын оюнчуларынын орто жаш курагы 20 жаш. Булардыкы дагы 20 жаш экендигин белгилеп өтөбүз. Болгону Учкунбек Маралов деген белгилүү оюнчу бар. Бирок Учкунбек Маралов негизинен бул турда эмнеге тыркка чыккан жок. Калган оюнчулардын баары тең 2000-2001, 2002, 2003 жылкы оюнчулар. Ал ортодо тайм-ауттан кийин дароо эле Алабука командасы мыкты чабуул уюштурду дагы. Эсеп санын 25-21ге өзгөрттү. Биринчи партия Алабука командасы пайдасына калууда. Экинчи бөлүктө күтүп калабыз.
Ала Бука жана Шумкар командаларынын беттеши уланат. Атайын багыттагы полк ички иштер министрлигинин алдында Жалал Абад шаарынан келип катышууда Шумкар командасы. Оюнчулардын баары тең ошол атайын багыттагы полкто иштеген кызматкерлер экендигин дагы белгилеп өтөбүз. Ал эми Ала Бука командасы бул жаш оюнчулардан түзүлгөн Ала Бука районунан келген жаат. Оюнчулардын орточо жаш курагы 19-20 жаштыкыларын белгилеп коюшубуз керек. Биринчи упайды азыр Шумкар командасы алууда. Өтө жакшы аракет. Ала Бука командасынын оюнчулары экинчи толкундагы чабуулду уюштурду жана экинчи аракетти кыйла сапаттуу болду бул жолу. Арген Парпиев 7 номердеги жаш оюнчу упайды алууда. Токтогул командасынан дагы жашыраак экен. Ала Бука командасынын курамы жаш оюнчулардын доору келе жатат десек дагы туура болот. Эми көп учурда бир аз чоңоюп иштей турган маалында белгилүү волейболчулар өздөрүнүн иши менен көрө алек болуп кетет, жумушу менен. Ошонун натыйжасында профессионалдуу деңгээлде волейболго көңүл буруу мүмкүн болбой калат. Себеби Кыргызстанда барыңыздар билесиздер, эми волейбол спортунда айрыкча каражат азыраак. Клубтарда мисалы саналуу эле оюнчуда контракт болушу мүмкүн. Ушул жалпы ушул чемпионаттагы командалардын ичинде. Бирок көпчүлүгүндө контракт жок. Алар бекер эле ушул келип ойноп кетет. Эми ошол нерсе көп учурда оюнчуларды өстүрбөстөн артка тартат десек болот. Себеби клуб менен контракт түзүп, кадимкидей акча айлык алып ойной турган болсо оюнчулар, анда менимче деңгээл мындан дагы чоң болмок. Жаш оюнчулар балким жаштар лигасында ойномок, балким. Азыр эсеп 5-2 Шумкар командасы экинчи партияда абдан жакшы оюнду көрсөтүүдө. Болгону Бедияр Кадырбек уулу бул жолу өткөрүүдө ката кетирди. Жакшы мүмкүнчүлүк жана мыкты чабуул, мыкты сокку. Нурманбет Мохамед Кобилов 2000-жылкы оюнчу азыр мыкты сокку зат алды. Чындыгында Нурманбеттин оюн узундугу дагы жакшы экен. Бул өз кезегинде жогорку деңгээлдеги оюнду уюштурууга дагы жакшы жагынан көмөк көрсөтөт. Волейболдо бойдун узунду болушу жакшы, айрыкча ошол биринчи темпте блоктогу оюнчулар үчүн. Өткөрүү Ала Бука командасынан жана дароо эле биринчи темпте ошол эле Нурманбет азыр чабуулга барган. Андан кийин Ала Бука командасы блоктун үстүнөн топту түшүрдү. Ал эми Ала Бука жаатынан азыр экинчи ирет катарынан Нуржигит Кубатбеков топту өткөргөн. Топ кызыл кийимчендерде сакталууда жана жөнөкөй жерде катачылык. Бул жерде оюнчулар бири-бирин түшүнө алган жок. Байланыштыруучу оюнчу мүнөздүү болгон топту коюп бере албады окшойт. Ошондуктан бир аз баш айланып калдыбы. Ала Бука командасы дагы досу чабуулда, ортодо Алакан менен топту көтөрдү деген жүйө менен ортодогу калыс кезектеги упайды Шумкар командасына берүүдө. Раймал Эркиналуулунун өткөрүүсү. Андан кийин жакшы сокку, бирок бул жолу упай жок. Азырынча Ала Бука командасында экинчи толкундагы жүрүш. Бул ирет дагы топту түшүрүш алган жок. Эң акыркы учурда гана
Алабука командасынан команда капитаны Медербек Акимов жазаласты. Есеп азыр 6-8 ошентип акырындап Алабука өздөрүнүн оюнун жакшыртып келүүдө. Жакшы диагоналдуу чабуул. Бирок топ түшкөн жок. Дагы да болсо оюнда эми гана блок өтө сапаттуу болгондугун көрдүк. Топ чындыгында бул жерде кимден кайткандыгын жакшы баамдай алам. Балким Нурманбет Макамат Кобуловдун колунан кайтты окшойт. Бул жерде жазгыруу аракети оңунан чыккан жок. Экинчи толкундагы жүрүш жана аут. Аут бул жерде ооба. Алабука командасынын оюнчулары талаага түштү деген ойдо болду окшойт. Бирок калыс бул жерде аут экендигин белгилеп жатат. Эми кыйла сапаттуу оюну көрсөттү. Эсеп 7-10. Алабука командасы азырынча потенциалдуу түрдө 4 ұпай артта, бирок команда оюнун жакшыртып батыл атаандаштарын кууп жетүүгө дарамети жетерин көргөнбүз. Бул жерде эч ким ортодогу торго тийген эмес. 8-10. 8-10. Нурмухамед Бектемир уулунун өткөрүүсү. Диагоналдуу чабуулдук аракет. Мыкты сокку чындыгында Абдурасул Оморкуловдун аткаруусунда. Ошентип Абдурасул азыр эсепте өзгөртүүгө жетишти өз командасынын пайдасына. Ал эми топту өткөрүүгө Бексултан Турдукулов жакындап барган. Шуңкар командасынын байланыштыруучу оюнчусу. Он 2-8. Ал ортодо Алабука дагы бир упай жоготту. Бексултан Турдукуловдун өткөрүүсү. Диагоналдуу чабуулдук аракет. Блок өз ордунда. Шуңкар командасынын оюнчулары кыйла бойлуу болуп азыр чындыгында Алабука командасынын оюнчуларына блокту жаруу өтө бир топ кыйын болууда. Себеби 2 бойлуу оюнчу бар экен Алабука жаатында. Ошол 1-чи номердеги Бедияр Кадыркулов жана 5-чи Нурманбет Макамат Кобулов. Азыр Алабука командасынан Нурмухамед Бектемир жок, кечиресиздер. Асылбек Арсланбековдун ордуна 9-чу номердеги Матбек Суланов оюнга чыкты. Байланыштыруучу оюнчу алмашты. Блокко тийгендей көрүнгөн, бирок эч кандай блокко топ тийбептир бул жолу. Эсеп 15-8. 7 упай айырмасында азыр Шуңкар командасы экинчи бөлүктө ишендүү түрдө алдыга чыкты. Ал ортодо Алабука командасынын оюнчулары тайм-аут алууга аргасыз. Он 15-8. Шумкар 15, Алабука 8 азырынча. Ал ортодо алмаштыруу Шумкар командасында. Атайын багыттагы Ички иштер министрлигине караштуу Атайын багыттагы полкунун курама командасы экендигин айтып өткөнбүз. Шумкар командасы бизде спецназ деп айтып коюшат. Орусча айтылышы, ошол атайын багыттагы полк. Бул жерде Алабука командасынын оюнчулары топту кайрадан жоготту. Кайрадан алар жөнөкөй жерден катачылыкка жол беришүүдө. Ал эми Шумкар командасы азыр өздөрүнүн оюнун толук таптı окшойт. Атаандаштары өздөрүн жоготууда. Бексултан Турдукуловдун
нечинчи ирет өткөргөн тобу жана бул жолу да азыр Шуңкар упай алууга жакшы аракет иштеп тапты жана упай азырынча ошол Шуңкар командасынын оюнчуларына кетүүдө. Бексултан Турдукулов 1996-жылкы 9-номердеги байланыштыруучу оюнчу. Жаңылбасам 6-7 өткөрүшү. Ал ортодо Алабука командасынан 7-номердеги Арген Парпиев атаандаштарынын бул үстөмдүүлүгүн токтотту. Бул жерде ким туура эмес айланып алган, азыр калыс айтып көрсөтүүдө. Айлануу туура эмес жүргөн учурда дагы упай атаандаштарга берилерин билесиздер. Жана 9-номердеги Урматбек Суванов азыр топто оюнга кошот. Жакшы чабуул, мыкты деңгээлде. Шуңкар жаатынан азыр 10-номердеги оюнчу Абдырасул Оморкулов упайды алды. Алабука командасынын чабуулу экинчи позициядан деген алуу чабуул, бирок сокко анчалык мыкты болгон жок. Азырынча жакшы либеро Алабука жаатынан жакшы коргонууда, бирок чабуул жакшы болгон жок. Точно акырына чейин ойношту Алабука командасынын оюнчулары, бирок ою менен топту кайтаруу мүмкүн болбоду. А бул жерде алмаштыруу азыр 15-номердеги Нуржигит Кубатбековдун ордуна оюнга 8-номердеги Абдыбек Насиров чыгып отурат. Бедияр Кадырбек уулу өткөрөт топту. Жана Трос. Бул жерде блокко топ тийген эмес. Ошол эле Шуңкар командасында дагы алмаштыруу бар. Азыр Шуңкар командасынын машыктыруучусу оюн практикасы аз оюнчуларга мүмкүнчүлүк берип жаткандай. 4-номердеги Ороз Камалов азыр оюнга чыкты. Жакшы чабуул, бирок Шуңкар командасынын оюнчулары коргонууда. Азырынча Алабука командасынын оюну эми жүрүшү баштады окшойт. Дагы бир мыкты сокку. Жана упай Алабука командасынын пайдасына кетүүдө. Бул Абдыбек Насировдун биринчи упай болуп калды окшойт. Мен жаңылбасам. Ал ортодо Арген Парпиевдин өткөрүүсү. Кабыл алууда катачылык бар. Жана мыкты сокку, бирок оюнду сактаганга эле мүмкүнчүлүгү бар эле Алабука командасында. Бирок алар дагы көп тобокелге барбады окшойт, себеби ортодогу айырма өтө эле чоң. Бул партияны берип туруп кийинки партияга маанайды көтөрсө туура болчу да, себеби маанай жакшы болсо оюн да жакшы болот. Алабука оюнчулары кайрадан жөнөкөй жерден упай жоготууда. 22-11 упай айырмасында азыр Шуңкар командасы алдыда келүүдө. Ал эми топту өткөрүүгө Ермамат Сатиев жакындап барган экен. Упай Алабука командасына кетүүдө. Элгиз Кочкорали уулу команданын капитаны азыр өткөрүүдө. Топту экинчи соккусу кыйла тамай болгон жок. Кубаттуу болуп калды. Азыр Шуңкар командасынын оюнчулары тарабынан 13-22 Элгиз Кочкорали уулу өткөрөт кайрадан. Жерде бир аз байланыштыруучу оюнчуга жакшы топ жеткен жок. Ошон үчүн чабуул дагы азыр кыйын болуп калды.
Экинчи толкундагы жүрүш жана аут. Бар тең мыкты болгон, бар тең жогорку деңгээлде жасалды болгону сокку бул ирет 4 номердеги Урус Камалов тарабынан бир аз жакшы болбой калгандыгын көрдүк. 22-14, дагы болсо 8 упай айырмасы бар. Диагоналдуу өтө жогорку деңгээлдеги чабуулду көрдүк. Шумкар командасынын оюнчуларынан сокку дагы мыкты болду. Чабуул жалпылап алып караганда чабуулда өтө сапаттуу болгондугун көрдүк. Алапка командасына упай кетет. Бул жерде блоктон кайткан топ аутка түшкөн. Эсеп 15-23. 8 упай айырмасы бул бөлүктө дагы болсо бар. Ортодо топту Абдубек Насиров өткөрөт. Аут. Дагы бир упай Алапкага кетүүдө. Он 16-23. Абдубек дагы бир жолу өткөрүүдө. Ал ортодо жазгыруу аракети. Алапка командасы дагы жазгыруу аракетин жасады. Өтө жакшы. 10 номердеги Абдурасул Омаркулов бул жерде ишенимдүү упай алыш үчүн сокку эле узатып койбостон башкача бир кадам койгондугун көрдүк. Нурманбет Макамет Кабилов анын өткөргөн тобу жанага каршы жакшы жүрүш өнүккөндөй көрүнгөн. Алапка командасынын оюнчулары тарабынан бирок топ аутка түштү. Эсеп 25-16. Бул бөлүктө ишенимдүү түрдө Шумкар командасы жеңишке жетти дагы эсеп санын теңеп койду. Эсеп азырынча 1-1. Партиялар боюнча эсеп азырынча 1-1. Эки команда тең көзгө толумдуу мыкты оюнду көрсөтүүдө. Биринчи партия Алапка командасында калса, экинчи бөлүктө Шумкар командасы ири эсепте утуп алды. Ири эсепте болгондо 9 упай артыкчылыгында утту Шумкар экинчи бөлүктү. Ал эми үчүнчү бөлүктү көрөбүз. Азырынча 1-0 Шумкар командасы алгачкы упайды алды. Алапка оюнчулары эмнегедир экинчи бөлүктө өздөрүн таба алган жок. Буга эмне себеп болгону дагы эми ар кандай бир психологиялык жактан
психологиялық жақтағы учурлардағы көп нәрсеге таасир тийгизет. Сондықтан бұл жерде азыр эме болгондун так айтуу кыйын. Ал бұл жерде аут. Топ аутка түшкөндүгүн калыстагы белгилеп көрсөтүүдө. Азыр болсо Абдурасул Оморкулов Шумкар командасынан атайын багыттагы полк экендигин айтып өткөнбүз. Шумкар Жалал-Абад облусунда ушул ички иштер министрлигине караштуу атайын багыттагы полктун жокерлери дейби же курамындагы оюнчулар десек дагы туура болот. Азыр жакшы Алабука командасы Азамат. Алабука оюнчулары жаш оюнчулардан түзүлгөн. 1990 жылдары төрөлгөн бир дагы оюнчу жок экен. Алабука командасы бүт ошол 21-кылымдын командасы десек да туура болчудай, себеби оюнчулардын баары тең 2000-жылдан кийинки оюнчулар экен. Эң улуусу эле команданын капитаны ошол 1-номердеги оюнчу Элгиз Кочкорали уулу. Ал 2000-жылы 4-апрелде жарык күнүгө келген экен. 4 күндөн кийин туулган күнү болот экен. 4 күндөн кийин мүмкүн болсо куттуктап коебуз. Азыр Бедияр Кадырбек уулу топту оюнга кошкон. Жана биринчи темптеги чабуул, бирок бул жолу топ аутка түштү. Ал эми калган оюнчулардын баары тең. Андан жаш. Айы боюнча да жаш, жыл боюнча дагы. Жыл боюнча тең болсо да, ай боюнча жаш экенин белгилеп коюш керек. Трос муну менен эмнени айткым келүүдө болгону, жаш оюнчулардан түзүлгөн команда, ошондуктан алардын кайсы бир деңгээлде оюнун жогото алган учурларын биз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Азыр мисалы биринчи бөлүктөн кийин Алабука командасы оюнун жогото алды десек да болот. Анын үстүнө Шумкар командасынын блоктогу оюнчулары бойлуу экен, ошон үчүн дагы бир топ чабууга чыгууда бир топ маселелер жаралууда. Аут бул жолу топ алаңдын сыртына түшкөндүгүн айтууда калыс. 3-5 азырынча 3-чү бөлүктө Шумкар командасы алдыда келе жатат. Топту кабыл алып, андан кийин чабуулга чыга алган жок Алабука оюнчулары. Кайрадан Шумкар командасы бул бөлүктө дагы азыр ишенимдүү оюнду көрсөтүп баштады. Ушундай оюн уланта бере турган болсо, кайрадан балким ири эсепте жеңишке жетиши да толук мүмкүн. 4-6 эсеп азырынча. Блок жакшы. Алабука оюнчулары азыр Нурмухаммед Бектемир уулу, жаңылбасам, тосмодо мыкты болду окшойт. Алмаштыруу. Команда капитаны Медербек Акимовдун ордуна азыр 12-номердеги Эрмамат Сатиев чыкты. Ошондой эле 6-номердеги Раймалы Эркиналы уулу, 9-номердеги байланыштык оюнчу Бексултан Турдукуловду алмаштырган экен. Бул эми кандай алмаштыруу экендигин мен чындыгында айта албайм. Ар бир машыктоочунун өзүнүн кадамдары болот. Оюнчунун абалы боюнча айта турган болсок, азырынча жакшы эле ойноп жаткан негизинен ошо алмашууга кеткен оюнчулардын экөөсү тең. 7-6 Шумкар командасы азыр бул жерде упайды өздөрүнүн карамагына алууда. Жана топту өткөрүүгө азыр Медер Мамасадыков жакындап барууда. Медер 1990-жылкы 30 жаштагы оюнчу. Өтө жакшы сокку. Бул сапар 4-позициядан азыр Алабука командасынын оюнчусу Бектемир Адашбай уулу жакшы чабуулга барган. Бектемир болгону ушул учурда 19 жашта.
Жақшы чабылды мүмкіншілігі азыр. Бирок Шумкар командасы топты түшүрө элек. Эми балким топты түшүрүшү мүмкүн. Экинчи линиядан 7 номердеги Медер Мамасадыков азыр топты таңдаштарынын аймагына түшүрүп упайды өз командасына алып келүүдө. Нурмамбет Макамат Кобиловдун өткөрүүгө тобу. Блок азырынча жакшы, бирок топту Алабука командасынын оюнчулары сактап калышты. Эркин Алуу Раймалы жаман эмес, азыр Шумкар командасынын оюнчусу өз командасына упай алып келүүдө. Ортодогу торго тийип калды бул жолу Раймалы. Есеп 8-9. Экинчи бөлүккө караганда азыр Алабука командасы бир аз да болсо жакшы оюн көрсөтүүдө. Ал ортодо блок 3-чү ирет мыкты ойнодо. Шумкар командасынын блогу абдан мыкты экендигин айтканбыз. Ал бул жерде Эркин Алуу Раймалы. Жакшы Раймалы. Аксы волейбол клубунун капитаны. Теңирберди Эркин Алуулунун бир тууган иниси Раймалы, бул дагы чабуулчу. Агасы улуттук лигада, иниси биринчи лигада ойноп барууда. Азыр жакшы жана упай Алабука командасына кетүүдө. Кайруу алмаштыруу Шумкар командасынын оюнчуларында болот. Команда капитаны Медербек Акимов ошол эле 12 номердеги Эрмамат Сатиевдин ордуна чыкса, Эркин Алуу Раймалыны азыр Бексултан Турдукулов алмаштыруу оюнга чыкты. Ушул эки оюнчу буга чейин алмашкан болчу. Ал ортодо упайлар саны тең элет 10. Алабука командасынын оюнчулары бул жолку чабуулда мыкты болуп чыкты. Урматбек Суванов анын өткөргөн тобу жаман эмес. Диагоналдуу жүрүш жакшы чыккан жок команда капитанына. Ошондой эле диагоналдуу чабуул, бирок начарыраак болуп калды. Алабука оюнчуларынан дагы бул жерде чындыгында билинген жок, блокко тийди же тосмого тийди. Тагыраак торго тийип кайттı, трос болду. Эмне болсо дагы Алабука командасы 11-чи упайдын алууда. Эмнегедир азыр Шумкар командасы экинчи бөлүктөгү оюну жоготуп койгондой. Жакшы Медербек Акимов. Медербек Акимов ошол ички иштер министрлигине караштуу Шумкар Атайын багыттагы полкунун курама командасынын катарынан жалгыз спорт чебери. Калган оюнчулардын баары тең биринчи разряддагы оюнчулар. Бир гана Медербек Акимов гана ушул спорт чебери намына ээ. Ал эми Алабука командасында бир дагы спорт чебери жок. Жада калса спорт чеберчилигине талапкер оюнчу да жок экендигин белгилеп коюшубуз керек. Азыр жакшы жүрүш. Дагы бир мыкты сокку. Бул жолку коргонууда Алабука оюнчулары топту атаандаштардын аймагына кайтара алган жок. Эсеп 13-11. Азыр 2 упай айырмасында Шумкар командасы алдыга чыгууда. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок тосмо бул сапар өз ордунда. Эми Шумкар командасынын оюнчулары чабуулдайт. Диагоналдуу чабуул. Колго жакшы отурбай калды окшойт бул жолу Медер Мамасадыков. Топту алыскы алкакка жөнөтүп алды. Либеро бул жерде ката кетирүүдө Искен Тойчиев.
Бейкен Тойчиев. Абдан мыкты либеро oyuncuların biri ekendигин көргөнбүз буга чейинки оюндарда. Бирок бул сапар ал ката кетирди. Эсептен келди. Жакшы. Бул сапардагы Шумкар командасынын oyuncuları каршы чабуулга чыгыша алган жок. Ортодогу торго ким тийди бул жолу? Алабука командасынын 1-номердеги oyuncusu Элгиз Кочкарали уулу торго тийип калган экен. Эсеп 14-14. Бедияр Кадырбек уулунун өткөрүүсү. Жакшы. Бул жерде блокко топ тийген жок. Торго тийип, андан кийин эч кимге тийбестен жерге түштү. Бектемир Адашбай уулу пайда алууда. Элгиз өткөрөт. Шумкар командасынын oyuncularынын чабуулдук аракети биринчи темп бар, тең жакшы, салкынгандуу мүнөздө. Азыр Нурманбет Макомот Кобилов өз командасына дагы бир упай алып келди. 3-бөлүк азырынча абдан тең мүнөздө, абдан атаандаштыкта. Чоң атаандаштыкта өтүп жаткан учуру. Блок жаман эмес, бирок топту кайтарууга мүмкүн болбоду бул сапар. Шумкар командасынын тосмосу Абдубек Насиров азыр өткөрөт. Шумкар oyuncuları чабуулга чыгышы керек. Жакшы чабуул, мыкты сокку. Шумкар командасы экинчи толкундагы жүрүш, дагы бир мыкты сокку, бирок аут. Медер Мамасадыковдун бул соккусу аутка түштү. Эсеп азырынча 17-15. Алабука командасы 2 топ айырмасында алдыга чыгууда. Шумкар жааты тайм-аут алууга аргасыз. Эсеп 17-15. Алабука командасы азырынча алдыда. Кайрадан биринчи темп. Кайрадан эле Нурманбет. Нурманбет абдан сапаттуу оюн көрсөтүүдө. Блокто дагы ошол учурда чабуулга чыгууда дагы. Медер Мамасадыков өткөрөт топту. Жакшы эле мүмкүнчүлүк бар эле, сапаттуу чабуул өнүктүргөнгө Алабука командасынын oyuncularында. Бирок аны колдоно алган жок. Экинчи аракет. Алабука командасы дагы бир чабуулга барат. Топ али оюнда. Чабуулда Шумкар командасы жана бул жолу дагы топту кайтарууга жетишти. Шумкар командасы биринчи темп, бул жолу Нурманбет темпте жакшы эмес. Эсеп 18-16. 2 топ айырмасындагы артыкчылыгын азырынча Алабука командасы сактап келүүдө. Аут. Бирок блокко тийип кеткендигин айтууда. Калыстар. Бул жолу Алабука командасынын oyuncusuna топ тийип кеткендигин көрдүк. Бектемир Адашбай уулуна тийди окшойт. 17-18. Жана азыр топту оюнга кошууга Нурманбет барган. Нурманбеттин азыр экинчи линияга кеткени блокто маселелер жаралышы мүмкүн Шумкар командасында. Бирок Бедияр Кадырбек уулу дагы бойлуу оюнчу экендигин көрүп турабыз.
Алапка командасынын оюнчулары тосмодо жакшы ойноду. Бар тең жайында эсеп 19-18. Кызыл кийимчендер азырынча абалды толук көзөмөлдөп турган чагы. Нурмухаммед Бектемир уулу топту оюнга кошууда. Жана кыска пас. Сок болгон жок. Экинчи аракеттеги сокку жана Алапка командасы азыр экинчи топту катарынан алууда. 20-18. Эсеп буга чейин теңелип калган болчу. Алапка артыкчылыгын жоготкондой көрүнгөн, бирок кайрадан 2 упай артыкчылыкты алар колго киргизүүдө. Жакшы, азыр Медербек Акимов сокку узаткан, бирок анын соккусу мыкты жок. Алапка командасы чабылдайт. Диагонал өтө жакшы. 7-чи номердеги Арген Парпиев. Эсеп 21-18. Ал эми Шумкар тайм багыттагы полкунун құрама командасы азыр кезектеги тайм-аутун алууда. Бул экинчи бөлүктө, тагыраак үчүнчү бөлүктөгү экинчи тайм-аут. Демек, мындан башка бул бөлүктө тайм-аут жок. Жыйырма 21-18. Алапка азырынча 3 упай айырмасында алдыда келүүдө. Нурмухаммад Бектемир уулу топту оюнга кошот. Шумкар командасынын оюнчулары чабууда жакшы. Блоктон топ кайткан менен бул сапар аутка түштү. Жана азыр топту оюнга кошууга Бексултан Турдукулов жакындап бара жатат. Бексултан буга чейин экинчи бөлүктө абдан сериялуу өткөрүп берүүлөр жасаган болчу. Көрөбүз. Бексултан бул жолу кандай өткөрүп берүүнү жасайт. Азырынча Алапка командасынын оюнчуларына маселе жок чабуулга чыгууга. Шумкар командасы чабуулдайт. Топ али оюнда. Дагы да болсо топ оюнда калууда. Мыкты сокку, бирок мыкты коргонуу. Жана жакшы. Медербек Акимов упайды азыр өз командасына алууда. Эсеп 20-21. 20-21. Алапка командасы бир упай айырмасында алдыда келе жатат, бирок али эч нерсе белгисиз. Баары тең. Башкача болуп калышы мүмкүн. Бексултан Турдукулов өткөрүүнү жасайт. Жана жакшы. Бул сапар чийинге түштү окшойт топ. Алапка командасынын оюнчусу абдан бир тобокел, бирок өз командасы үчүн ийгиликтүү чабуулга барды. 22-20, дагы да болсо 2 упай айырмасында Алапка алдыда. Топ али оюнда. Жакшы, кантип азыр топту сактап калган белгисиз Алапка командасынын оюнчулары. Бирок экинчи аракетте Медербек Акимов азыр өз командасына упайды алып келди. Жыйырма 21-22. Азыр командалар дагы да болсо эч нерсени чече элек десек дагы болот. Бирок Алапка азырынча үстөмдүккө ээ болчу, бирок үстөмдүк акырындап Шумкар командасына дагы өтүп кетиши мүмкүн. Шумкар командасы ортодогу айырманы жоготуп жетип келди. Абдурасул Оморкулов топту оюнга кошот.
Жакшы. Бул жерде комбинациялык чабуул жакшы ойлонулган, бирок болгону топту өткөрүү мүмкүн болгон жок. Ала бука оюнчуларынан 23-22 Шуңкар командасынын оюнчулары топто оюнга кошот. Абдурасул Оморкулов. Жана аут. Тосмодон кайткан топ аутка кетти. Бул сапар азыр блокту 2 оюнчу бар экендигин көрүп отурабыз. Ошол эле Бедиер Кадырбек уулу жана Медирбек Акимов. Экөө тең бойлуу, тажрыйбалуу оюнчулар. Чабуул мүмкүнчүлүгү бул жерде Шуңкар командасында болгон топ жерге түшө элек, али оюнду улантууга мүмкүнчүлүк бар. Чабуул жогорку деңгээлде деги чекти. Бул сапар блок өз ишин мыкты аткарды. Сет point Шуңкар командасы 3 топ айырмасында артта келе жаткан. Азыр отандаштардын көбүнчө этип биринчи сет point'ти жаратууда. Балким бул сет point көп майнеге ээ болбой калышы да мүмкүн. Балким беттешти жыйынтыкташы да мүмкүн тагыраак бул партияны. Азырынча Алапка командасы оюнда. Соккуну узатуу мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир сокку теги чекти. Бул жерде бир аз башаламандык. Блок жакшы экендигин көрүп турабыз. Жана жөнөкөй жерде азыр Шуңкар командасынын оюнчулары ката кетирди. Эч ким жок болчу коргонууда. Талаага топту урса гана түшмөк. Бирок бул жолу топту аутка чүрүүгө аргасыз. Шуңкар командасынын оюнчулары чабуулда. Антена жана сет point азыр Алапка командасында. 25-24 Алапка командасы алдыга чыгууда. Шуңкар командасы өз тупай алыш керек. Азыр деги чекти жок. Алапка командасынын оюнчулары Азамат жакшы оюн көрсөтүштү. Бул партия ошентип Алапка жаатынын пайдасына чечилүүдө. 26-24 өтө чоң өрөөлдө орун алган кызыктуу таймаш. Партиялар боюнча эсеп 2-1 азыр. 3-чү бөлүктү күтүп калабыз.
Алабука жана Шуңкар командаларынын беттешин андан ары уланды түрдө көрөбүз. Азырынча партиялар боюнча эсеп саны 2-1. Алабука командасы алдыда. Азыр мына Шуңкар командасы тагыраагы кара түстүү команда турган тарапта сиздерге сол тарап оң тарапта көрүнүдөбү же сол тарап болуп. Ошол тарапта турган команда жеңишке жетүүдө. Бүгүнкү беттеште биринчи партияда Алабука ошол тарапта турган, жеңишке жетти. Экинчи бөлүктө Шуңкар ошол жакта турду, жеңишке жетти. Үчүнчү партияда Алабука ошол жакта турду, жеңишке жетти. Балким кандайдыр бир таасир берип жаткан чыгар. Бул эми бирок көбүрөөк эми чындыкка жакын келбей турган нерсе. Болгону ошол жактагы команда бир аз жолдуу болууда. Алгачкы упай Алабука командасына кетүүдө. Үчүнчү бөлүк өтө чоң күрөштө өттү. Биринчи сет поинтты Шуңкар командасынын оюнчулары жараткан. Бирок команда натыйжада сетти ута алган жок. 1-1 азыр дароо эле Ички иштер министрлигине караштуу Жалал-Абад облусундагы Шуңкар Атайын багыттагы полкунун курама командасы экендигин айтып өтөбүз. Эми бул толук аталышы, кыскартып айтканда биз азыр Шуңкар командасы деп айтсак дагы туура келет. Атайын багыттагы полк, бул эми спецназдар экендигин дагы айтып өткөнбүз. Спецназ деген эми орусча сөз болуп калат, бирок ошентсе да сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтуудамын. Азыр Арген Парпиев топду өткөргөн. Жакшы сокку болушу мүмкүн эле. Бирок блок баарын тең аңдып байкап пландап турган. Натыйжада блок бул сапар Алабука оюнчуларына өздөрү каалагандай чабуулду өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратты. Алабука оюнчуларынын экинчи толкундагы чабуулдук аракети. Эсеп азыр 2-2. Төртүнчү партия бул эми чечүүчүнүн өзгө ээ партия. Эгерде Алабука бул партияны ута турган болсо, анда жалпы беттеште өздөрүнүн пайдасына жыйынтыктайт. Ошондуктан азыр эки команда тең бардык аракетин көрүп турушат. Бири жеңишке, бири жеңилбөөгө. Жакшы аракет, мыкты сокку. Нурманбет Макамат Кобелов. Мидирбек Акимов ал ортодо топту оюнга кошот. Бул жерде диагоналдуу чабуул. Кыска пас. Жакшы болбой калды окшойт пас. Соккуга чыгуу мүмкүн болгон жок. Ал ортодо блок. Бул сапар топту артка кайтара алган жок. Абдубек Насировдун топту өткөрүү аракети. Диагоналдуу жүрүш. Азырынча баары тең жайында. Экинчи толкундагы жүрүш. Раймалы экинчи аракетинде да топту чыгара алган жок. Экинчи линиядан сокку. Бул соккудагы айлы упай алып келген жок. Алабука командасынын коргонуу бөлүгүндөгү оюнчулар жакшы ойнодо. Блок топту кайтарган, бирок кайткан топ аутка түштү. Эсеп азыр 4-4. 4-4. Шуңкар командасы эсепти теңеди. Буга чейин 4-3 болчу, азыр 4-4. Катачылык Алабука командасынын оюнчулары тарабынан. Жана 5-чи упайды Шуңкар өздөрүнүн пайдасына жазып, бул бөлүктө алдыга чыгууда. Раймал Эркиналуулунун өткөрүү аракети. Жакшы сокку. Бул сапардагы блок иштеди, бирок блоктон кайткан топ аутка түшкөндүгүн көрдүк. Бектемир Адашбай уулу Шуңкар командасынын оюнчулары бул ирет ээн эркин, ачык бир чабуулга чыгышты. Баары тең
өздөрү каалагандай өнүктү десек да болот. Чабуулу упай азырынча Көптөлө упай айырмасы жок. Бул жерде айырма деле жок, себеби потенциалдуу түрдө эсеп саны тең-тең. Алапка командасы азыр топту өткөрөт. Нурмухаммад Биктемир уулу топту оюнга кошууда. Кыска пас, биринчи темп, жакшы чабуул, мыкты сокку Бедияр Кадырбек уулу. Шумкар командасынын блоктогу оюнчусу, биринчи разряддагы оюнчу, 1992-жылкы. Жакында гана өзүнүн 29 жашын белгилеген экен. Бедияр Бексултан топту оюнга кошууда. Кайрадан коргонуу жакшы ойноду. Экинчи толкундагы чабуул Шумкар командасынан. Жана экинчи линиядан бул сапар Раймалы топту өткөрө алган жок. Эсеп азырынча 7-7. Алапка командасы эсепти теңеген учуру. Топ али оюнда. Бай Шумкар командасына жазылат. Бексултан Турдукулов дерлик мүмкүн эмес делинген жерден топту чыгарып кеткен. Андан кийин өз командасына упайды алып келип бергендигин дагы көрдүк. Мыкты сокку, кубаттуу сокку. Бирок тамай эмес бул жолу. Аутка түштү топ. Абдрасул Оморкулов азыр топту аралаштырууда. Байланыштыруучу оюнчуга чейин жеткирүү мүмкүн болгон жок. Мүмкүн болду, эми бир аз начар болуп калды. Ошон үчүн Алапка командасынын оюнчулары өздөрү каалагандай чабуулга чыга албады. Ал эми Шумкар командасынын оюнчулары жакшы жүрүшүп тургандыгын көрдүк. Ал ортодо Алапка командасынын оюнчулары дагы тайм-аут алууга аргасыз. Биринчи тайм-аут бул 4-сеттеги Шумкар командасынын оюнчулары азыр 3 топ айырмасында атаандаштарынын алдыда келе жаткан учуру. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде туура бир чечим деп айтсак да болот, себеби атаандаштарынын кандайдыр бир кеңешке болгон күбөлүү дымагын токтотуш үчүн мындай тайм-ауттар көп учурда жардамга келет. Азыр топ Шумкар командасында. Жана аны өткөрүүгө Абдрасул Оморкулов жакынап барган. Абдрасул өткөргөн тобу жөнөкөйдө топ. Жана Алапка командасы дагы өздөрү каалагандай чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк тапты. Бул жолу 8-чи катар санындагы Абдубек Насиров упайды иштеп тапкан экен. Арген Парпиевдин өткөргөн тобу. Блоктон өткөн топ натыйжада Алапка командасынын упайын айланууда. Эсеп азырынча 9-10. Мыкты сокку. Жана оюнчулар бул жолу бири-бирин түшүнбөй калды окшойт. Алапка командасы атаандаштарын кууп жетти. Эсеп 10-10. Шумкар оюнчулары бир аз бошошуп койду окшойт бул жерде. Бошошпош керек, оюнду кайра табышы керек. Шумкар командасы Раймалы Эркин уулу азыр жакшы чабуулга чыкты. 4-чү позициядан диагоналдуу чабуулчу. Жана жүрүшүн жакшы жыйынтыкта болуп турат. Бедияр Кадырбек уулу өткөрөт топту. Узун пас. Жана Раймалы экинчи ирет катарынан упайды өзүнүн командасынын пайдасына алып келүүдө. 12-10. Шумкар командасы азыр акырында кайрадан алдыга чыгуунун аракетин издейт. Бул жерде кубаттуу сокку болгон жок.
Жақшы. Шумкар Атайын бағыттағы полкунун құрама командасы қайрадан 3 ұпайға алдыға озып шыққан соң, қайрадан азыр Алабұқа командасының ойыншылары тайм-аут алуда. Бұл екінші тайм-аут. Бұл бөліктегі демек, мұндан кейін Алабұқа командасының ойыншылары тайм-аут ала албай. Тескерісінше, Шумкар командасында 2 тайм-аут толық бойдан бар екендігін белгілеп қойышуымыз керек. Негізден ел аралық ойындарда көріп біліп жүрөбүз. Атайын техникалық тайм-аут деген дағы түшінік бар ал жақта. Техникалық тайм-аут қайсы команда айырмасы жоқ. Қайсы команда алғашқы 8 ұпайды чоғылтса, даро техникалық тайм-аут беріледі. Ошол учурда 16 ұпайға жеткенде қайсы бір команда онда дағы екінші техникалық тайм-аут берді. Ал эми Кыргызстанда андай система жоқ. Кыргызстанда техникалық тайм-ауттар жоқ. Ар бир команда өздөрүнүн эсебиндеги 2 тайм-аут ала алат ар бир бөлүктө. Эми азыр заманбап замандын талабына ылайык эл аралык волейболдо чоң олимпиадада болобу, дүйнө чемпионаттарындабы же чоң чемпионаттардабы челлендж деген система дагы бар. Челлендж деген бул эми видео кайталоо же атайын бир система болот. Топтун кайсыл жерге түшкөнүн, оюнчунун ортого торго тийген тийбегенин аныктайт. Бул жерде Нурмамбет мисалы жөнөкөй жерде торго тийип калды. Эсеп 12-14. Буюрса эми ошондой системалар Кыргызстанга дагы келет деген оюбуз бар. Бирок ага дагы өлө убакыт болуш керек. Азыр чабуулду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү Алабука командасында болгон, андан кийин Шумкар командасында болду жана Шумкар оюнчулары топту таптакыр аутка түшүрүп салгандыгын көрдүк. Эсеп 13-14. Алабука азыр атаандаштарын дээрлик кууп жетип келейин деп калган учуру. Буга чейин 3 ұпай айырмасынын артта келе жаткан эсиңиздерде болсо. Диагоналдуу чабуул. Раймалы топту түшүрө алган жок. Экинчи толкундагы чабуулдук аракет жана Бексултан Курдукулов. Азамат бул жолу упайды өз командасынын пайдасына жазууда. 15-13. Шумкар командасынын оюнчулары топто оюнга кошкон. Андан кийин жакшы чабуул. Мыкты жүрүш. 4-чү позициядан сапаттуу сокку Бектемир Адашбай уулу азыр ортодогу айырманы кыскарткан учуру жана Бектемир өзү топту өткөрүүгө кеткен экен азыр Алабука жаатынан. Бул учурда кандай чабуулга чыгат? Блок. Шумкар командасынын тажрыйбалуу оюнчуларынын бири бул жолу Абдырасыл Омаркуловдун узаткан тобу блокко тийип артка кайтты. Кыска пас, жазгыруу аракети онун чыккан жок. Пас начар болуп калды чындыгында буга чейинки эпизоддо. Бул жолу баары тең жайында. Команда капитаны Медербек Акимов өз командасына упай алып келүүдө. 16-чы упайды азыр Шумкар командасы алгачкылардан болуп алды. Жана Нурмамбет топту оюнга кошот. Кыйла жеңил чабуул десек дагы окшошот бул жерде. Андан мыкты сапаттуу жүрүштү Алабука командасынын оюнчулары уюштуруп алды. 7-чи номердеги Арген Парпиев байды иштеп тапкандыгын көрдүк. Топ азыр Шумкар командасынын оюнчулары тарапта. Кайрадан Шумкар командасынын оюнчулары чабуулдайт. Ошол экинчи линиядан Медербек Акимов азыр упайды өз командасына алып келүүдө. Медербек Акимов экинчи ирет катарынан Шумкардын упайын алууда. Бексултан Турдукулов топту өткөрүүгө жакындап барды. Жана тосмо жакшы. Тосмодо бул сапар Шумкар командасынын оюнчулары жакшы ойногон. 18-16.
18-16 Шунқар 4-ші партияны ұтып алуға азыр жақсы эле бара жатат. Аут, Бейсултандын тобу бул сапар талаага түшкөн жок. Бирок Алабука эч нерсени жогото элек али. Алабука өздөрү үчүн жеңиштик партияны, жеңиш алып келе турган партияны утууга деле али мүмкүнчүлүк алып турган кези. Бул жерде бираз түшүнүксүз жагдай. Экинчи толкундагы чабуулдук аракет жана кыйынчылыктар менен бул сапар Шункар командасынын оюнчулары топту кайтарган. Бул жерде ортодогу торго 9-чу номердеги оюнчу Урматбек Суванов тийип калды. 19-17 эгерде эсепти теңегенде Алабука командасында абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр артмак. Блоктон кайткан топ антеннага тийди жана эсеп 18-19. Алабука оюнчулары али оюнду өтө салкын кандуу мүнөздө көзөмөлдөп турган чак. Арген Парпиев Арген топту өткөрө алган жок. Бирок байкасаңыздар командалар абдан аз ката кетирүүдө, ушундай өткөрүүлөрдө катачылыктар болот албетте, бирок салыштырмалуу азыраак катачылыктарга токтош болууда. Бул жерде азыр Шункар командасы жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Топко жетет жана Алабука командасынын оюнчулары бул сапар топту сактап калышты. Экинчи сокку жана Медербек Акимов, Азамат Медербек Акимов чыныгы капитандыгын ушул жерде тастыктап жаткандай. Медербек Акимов буга чейин дагы өтө кыйын делинген жерден упайларды алып келген өз командасынын эсебине. Жакшы чабуул жана жаман эмес. Алабука командасы али оюнда 19-21. 2 упай айырмасы бар, потенциалдуу түрдө 3 упай деп айтылат. Волейболдо брейк деген система волейболдо дагы бар. Аны билсеңиздер керек. Брейк деген бул мисалы Алабука командасы топту өткөрүп, ошол учурда өздөрү упай иштеп тапса, кичи брейк. Брейк деген система абдан тааныш учур бул волейболдо, кечиресиздер, теннисте, чоң теннисте. Эсеп азыр 23-19. Сет point. Шункар командасы чамамда 5-чи партияга чейин оюнду улайт. Улады десек дагы болот, мындан 5 упайды азыр Алабука командасынын оюнчулары мындай абалда алышына бираз күмөн жаратуудамын. 25-19 Шункар эсеп санын теңеди. 4-чү партияны ишенимдүү түрдө утту. Кайрадан Шункар командасы ойногон жарым аянтта команда жеңишке жетүүдө. Эми бул дал келип окшойт балким. Азыр эми команданын капитандары чакырылат дагы, кайрадан чүчү кулак ташталат. Чүчү кулак ташталып, кайрадан ойнондан ары өнүгөт.
Biz Алабука жана Шумкар командаларынын беттешин андан ары уланды түрдө көрөбүз. Эсеп саны азырынча жалпы партиялар боюнча 2-2. Жыйынтыктоочу 5-партия. Кайсыр деңгээлде мини партия десек дагы жарашат. Себеби буга чейинкиде 15-25 упайга чейин эмес, 15 упайга чейин болот бул партия. Ошол учурда 15 упай, тагыраагы 8 упайдан кийин, кайсы бир команда 8 упай алгандан кийин командалар ушул жайгашкан ордулар менен алмашышат. Топ азыр кимге берилгендигин көрөбүз. Шумкар командасынын оюнчулары чамамда топду өткөрүшөт окшойт азыр. Жок. Алабука командасынын оюнчулары өткөрөт экен, демек либеро Шумкар жаатынан либеро чыккандыгын көрдүк. Биринчи болуп топту өткөрүү мүмкүнчүлүгү Алабука командасында жана 5-номердеги Нурмухамед Бектемир уулу топту оюнга кошту. Бул чечүүчү партияда кыргыз волейболундагы система өзгөчө экендигин буга чейин айтканбыз. Башка мисалы эл аралык оюндарда 3-0 эсебинде утсаң 3 упай берилет, утулган командага эч кандай упай берилбейт. Ал эми 3-2 эсебинде утса, мисалы ушул Олимпиадада же болбосо дүйнө чемпионаттарында уткан командага 2 упай берилет да, утулган командага 1 упай берилет. А бизде кыргыз волейболундагы система боюнча кандай эсеп менен утпа 2 упай аласың, кандай эсеп менен утулба 1 упай аласың. Ошондуктан азыр эң бир чечүүчү учур 3-0 эсебинде утуп алгандай болот эгерде кайсы бир команда ушул партияны ута турган болсо. Себеби упай ошол эле. 2-1 эсебинде азыр Шумкар командасы алдыда, алгачкы 2 упайды атайын багыттагы топтун өкүлдөрү алууда. Жана мыкты сокку. Медербек Суланов, Медербек Акимов. Кайрадан мыкты оюнду көрсөтүүдө азыр Шумкар командасынын капитаны. Эсеп 3-1. Ортодо топту оюнга кошууга Абдурасул Оморкулов жакындап барууда. Блокко тийип кетти топ. Демек Алабука командасы азыр таңдаштарын көпкө узатпастан алардын артынан сая түшүп келе жаткан учуру. Топ айтты, бирок экинчи толкундагы чабуулдук аракет. Бул сапардагы ошондой эле окуя болду. Чабуулду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү эми Алабука командасында жана жакшы. Бирок аут. Бул сапар топ аутка түшкөндүгүн калыс көрсөттү. 4-2. Шумкар азыр 2 упай эсебинде алдыда. Бидияр Кадырбек уулу өткөрөт топту. Команда капитаны Элисбек бул жолу чабуулга барган. Шумкар командасынын оюнчулары азыр ортодогу айырманы чоңойтуп алууга жакшы мүмкүнчүлүк алган болчу. Эгерде 5-2 эсеби болгондо 3 упай артыкчылык бул чечүүчү 5-партия үчүн чоң артыкчылык болуп калмак. Бирок аны Шумкар командасынын оюнчулары жарата алган жок азырынча. Элис Кочкорали уулунун өткөргөн тобу. Алабука оюнчусу ортодогу торго тийип калган экен. 5-3 эсеп. Шендүү түрдө оюнду азыр Шумкар командасынын оюнчулары көрсөтүүдө. Блок жаман эмес. Жана сокку дагы жогорку деңгээлде. Азамат 6-3. Раймалы Эркиналы уулу бул сапар өз командасына упайды алып келүүдө. Медербек Акимов экинчи линияга кеткен экен. Медербек Акимов аракеттери бүгүн командасына көп салым кошту.
Алабука 4-чү упайдан алууда. Алабука эле оюнда. Бул жерде 3 упай айырмасында Шуңкар озуп кетти. Болду, Шуңкар жеңет деген сөз жок. Айли күрөш, айли ар кандай абалда өнүгүшү мүмкүн. Жакшы чабуул. Раймалы бул сапарда мыкты жүрүшкө чыкты. Жана Шуңкар азыр 3 упай артыкчылыгын дагы да болсо сактап калууда. Раймалы өткөрүүгө жакындап барган экен. Жана блок бул сапар эч кандай кыйынчылыксыз упайды Шуңкар жааты өздөрүнүн пайдасына алууда. Эсеп азырынча 8-4. 8-4. Талаа менен талааларын алмаштырат командалар майданды. Жана андан ары биз оюнду уланду түрдө көрөбүз. Абдан кызыктуу күрөшкө ортоктош болуудабыз. 5-чи партия. Азыр тыныгуусуз эле оюн андан ары уланат. Алуунун өткөргөн тобу бул сапар атаандаштарынын аймагына түшкөн жок. Эсеп 5-8. Жана топту өткөрүүгө азыр Алабука командасынын оюнчулары жакындап барат. 4-чү номердеги Ороз Камалов топту оюнга аралаштырууда. Азырынча блок өз ордунда. Дагы бир жакшы аракет. Алабука командасынын оюнчулары чабуулга да чыгып көрүштү. Бирок сапаттуу болгон эмес ал чабуул. Азыр топту эптеп өткөрүш керек болчу. Ал жерде деле упай Шуңкар командасына кетет. Болбосо топ андай деле кубаттуу өткөрүлгөн эмес. Алабука командасынын оюнчулары долгону өз учурунда туура жерде болбоду окшойт. Нурмамет Макамат Кобилов азыр топту оюнга кошту. Андан кийин Троспул 5 упай айырмасында алдыга кетүүдө азырынча Шуңкар командасы жана тайм-аут. Тайм-аут алууга аргасыз Алабука жааты. Чындыгында дал ушул 5-чи партия абдан чечүүчү мүнөзгө ээ экендигин айтканбыз. Ошол чечүүчү бөлүктө тажрыйбалуу оюнчулар, Шуңкар командасынын оюнчулары азыр сапаттуу оюнду көрсөтүп жаткан маала. Дароо эле диагонал чабуулга чыкты. Кандай чабуулду өнүктүрүү жөнүндө сүйлөштүбү же кандай сүйлөштү белгисиз. Алабука командасынын оюнчулары тыныгууда. Шуңкар командасынын оюнчулары чабуулда, бирок бул жерде катачылык Медирбек Акимов тарабынан. 6-10 эсеп. 6-10. 5-чи номердеги Нурмухамед Биктемир уулу топту оюнга кошот. Жакшы чабуул. Диагоналдуу жүрүштөрдү Абдырасул Оморкулов өтө жогорку деңгээлде жүзөгө ашырарын көрдүк бүгүнкү беттештен улам. Тажрыйбалуу оюнчулардын бири ушул Шуңкар командасынан. Бексултан Турдукуловдун топту оюнга кошуу аракети. Пас. Бул жерде блоктогу оюнчулар бири-бирин жакшы түшүнө албадыбы? Же Алабука командасынын оюнчусу уштуда түшүрдү, билбейм, айтор. Топ Шуңкар командасынын аймагына түшүп калды. Бул эйс. Эйс болбой калды окшойт. Бираз Раймалы жетип калгандай. 8-11. Ортодогу айырма дагы болсо чоң.
Анткени менен азыр Алабука командасынын оюнчулары аракетти көрүшү керек. Медербек Акимов топту сактап калган. Алабука оюнчулары деги чекте. Топ оюнунда калган жок. Сыртка чыгып кеткендигин көрдүк. Топты азыр оюнга кайтарышы керек. 4 ұпай, таза 4 ұпай айырмасында азыр Шуңкар командасы. Алдыда келе жаткан чагы. Топты Абдурасул Оморкулов өткөрөт. Жакшы сокку. Жана блок азыр өз ордунда. Дагы да болсо блок өз ордунда. Раймалы Иркиналуу уулу Азамат. 13-8. 13-8. Алабука азыр атаандаштарына маселе жаратыш үчүн катарынан 5 ұпай алышы керек. Бул абдан кыйын. Абдурасул Оморкулов өткөрөт. Жакшы. Блок бул сапар иштеген жок. Ошондуктан дагы абдан кубаттуу соккуну жөнөтө алды. Негизинен команданын чабуулдук бөлүгү бири-биринен көп деле айырмаланбайт экен. Эки команданын тең болгону менин оюмча бул беттеште көбүрөөк ушу блок таасир этти окшойт оюндун ушундай абалда өнүгүп жатканына. Себеби Шуңкар командасынын тосмосу бул сапар абдан мыкты болду. Эсеп 14-9. Шуңкар жааты матч-поинтту жаратты. Матч-поинт жана Бедияр Кадырбек уулу азыр топту оюнга аралаштырат. Жана беттеш бүттү. Беттеш бүттү. 3-2 эсебинде Шуңкар командасы Жалал Абад облусунун ички иштер министрлигине караштуу Атайын багыттагы полкунун курама жааты ошентип бүгүнкү беттеште жеңүүчү деп табылды. Ал эми жаш оюнчулардан түзүлгөн Алабука командасы өздөрүндө эмне болсо ошону көрсөтүүгө жетишти, бирок жеңилди. Анткени менен алардын эсебинде тажрыйба чогулду десек дагы болот. Андыктан кайгыруунун, капалануунун деле кажети жок. Биз Шуңкар командасынын оюнчуларын жана көрөрмандарын жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми урматтуу мекендештер, КТРК спорт телеканалында волейбол боюнча өлкө чемпионаты мындан ары түз эфирде уланат. Бул оюнду алып барууда микрофондо мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кийинки эфирлердин кезишкенче сак саламат болуңуздар.